Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hormatly görermanlar, ugarmanlar. Allah Taalam barыбызды özünün amandygynda, salamatdygynda saktagan bolsun. Hormatly görermanlar, bugün biz bul ahir günderi ısrapçılık jönünde söz bolup jatat. Jana oşol menen birgelikde ele ölgön jerde mal soyulbasın, oşol jerde aşça çıgaşa bolbosun degen maksatda жаңы закондор ишке кирип, адамдардын арасында ушундай талкуу жүрүп жатат да. Ошон үчүн бүгүнкү берүүбүздө, бүгүнкү кутбабызда ушул өлгөн жерде мал союлган ушундай чыгашалар боюнча ислам дининин кээ бирки айткан аяттардан, хадистерден, алымдардын сөздөрүнөн айтып сөз кылмакчыбыз. Сөзүбүздүн башында ушул бир окуяны айтып кетейин деп турам. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün el menен namaz okup jatıp, namaz okup bitkenden keyin tez ele namaz okup бүтүп эле tez үйүнө кирип кетиптир. Анан кайрадан tez эле кайра мешитке чыкса, элдердин арасында, элдердин жүзүндө ошол Peygamberimizдің намаздан tez чыгып, кайра tez киргендигине адамдардын таң калгандыгын байкайт да пайгамбарыбыз. Анан ошондо пайгамбарыбыз ушул эмне себептен мындай кылгандыгын түшүндүрүү максатында сахабаларга пайгамбарыбыз мындай деди. Элге деп келген ошол акчалардын арасынан алтындын бир кичинекей бөлүгү бар эле. Ошол нерсени азыр ошол намаздан кийин эле tez aranın içinde şunu alıp çıkıp sizlerge berip koyuunu, şol öz eylerine berip koyuunu tuura gördüm. Ошондуктан şaşılıp kaldım dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şaşılgan eken. Bul jerde biz sabak ala turgan nerse emne? Bugünkü günkü bizdin azırkı aytkan temabızga kандай baylanışı var desek? Peygamberimizдің bul jerde жоопкерчиликти сезгендиги. Adamdardын акысы эле şol кайсы бирөөгө muhtaçlığı bardır. Şonu tez az esimde barında turganda uşul nersени ордуна берейин, кутулайын деп пайгамбарыбыздын шашылгандыгы бул пайгамбарыбыздын чоң жоопкерчиликти сезгендигини билдирет да. Эми ушул жерде биз сабак ала турган нерсе ушунун тетиреси эле адам өлгөн жерде ошол адамдын өлгөндөн кийин дагы мойнуна карыздарды илип, кыйынчылыкка бөлөп, анын бала чакасыны туган урууну кыйынчылыкка салып, ошол жерден эт жейли, ошол жерден аны кылайлык, муну кылайлык деп, ошол үй бүлөгө кыйынчылыкты келтиргендигибиз кандай гана өкүнүчтүү. Пайгамбарыбызга караңыздар, алтындын кичинекей бөлүгүнү намаздан кийин тез эле кирип, чыгып, ошол адам силерге берип коеюн дедим эле. Максатым ошол адамдын акысыны тезирээк берейин дедим дейт да. Урматтуу туугандар, урматтуу угармандар, көрөрмандар, демек адамдын акысыны пайгамбарыбыз ушундай тез бергенге аракет кылыптыр да. Өлгөн адамдын анын өлүп баратса дагы ошол адамдан ушул нерсени алып калайлык, муну алып калайлык, муну алып калайлык, жеп калайлык дебестен, балким пайгамбарыбыз ошол адамдан акысыны, адамдардын акысыны бергенге, тез бергенге аракет кылыптыр. Ушул азыркы биз айткан тема туурасында дагы bir neçe ayattарда Allah Taalam özgöçe eskертип айтып кеткен. Ошолду айтып кетелик. Аятта Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taalam мындай дейт. Ниса сүрөсүнүн 36-аятында: "Вa'будуллаха ва ла тушрику бихи шей'a ва бил валидейни ихсана ва бизил курба вал ятама вал масакин." Allah Taalam бизге буйрук кылып айтып жатат. Allah Taalага сыйын кыла, ага шерик кылбагыла, ата-энеңерге жакшылык кылгыла, жана өзүңөрдүн жакыныңарга жакшылык кылгыла. Вал ятама деп жетимдерге дагы жакшылык кылгыла деп өзгөчө эскертип жатат. Урматтуу көрөрман, угармандар, демек биз ошол адам өлгөн жердеги жетимге, жесирге ошону талап тонуп, ошол үйдүн
союштарын жеп, анысын жеп, монысын жеп бардыгыны карызга батырып кеткендигибиз ошолорго жакшылык кылган болобу? Албетте жакшылык кылган болбойт. Демек, Алла Таала буйругандай, аларга биз жакшылык кылыш үчүн алардын мал мүлкүнө, үйүндө бар нерсесине же болбосо жок болсо мойнуна карыз кылып, кайрадан аларды кыйнабастан нафсибизди тыйышыбыз керек. Дагы бир башка аятта, Бакара сөзүнүн 83-аятында Алла Таала айтып жатат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. Bu жерде дагы жетимдерге жакшылык кылуу боюнча айтып жатат. Андан кийинки Ниса сүрөсүнүн 2-аятында дагы айтып жатат. Ва атул ятама амвалахум ва ла татабаддалул хабиса бит-таййиб ва ла таакулу амвалахум иля амваликум иннаху кана хубан кабира. Жетимдердин мал мүлкүнү алар өлгөн болсо, силердин акчаңардын арасында алардын акчасы болгон болсо, мал дүйнөсү болгон болсо, алардын акчасын бергиле. Арам нерсеге силер жакшы нерсенин ордуна арам нерсени алмаштырып албагыла. Вала таакулу амвалахум иля амваликум. Силер алардын акчасыны, мал дүйнөсүнү өзүңөрдүкүнө кошуп аралаштырып дагы жей албагыла. Ал өзүнчө жесеңер дагы болбойт, бирок өзүңөрдүкүнө аралаштырып дагы жей албагыла. Иннаху кана хубан кабира. Чындыгында ал өтө чоң күнөө. Дагы бир башка аятта Алла Таала мындай деп айтып жатат. Иннеллезине якулуна амвалал ятама зулман иннама якулуна фи бутунихим нара ва саяслауна саира. Чындыгында жетимдердин акчасын зулумдук кылып жегендер, алар чындыгында бир отту жеп жатышат дейт. Мунун мааниси ошол жеген жетимдин жеседин мал дүйнөсүнө өлгөндөн кийин барып басып алып, ал жагынан бул жагынан жегендер иштерине, өздөрүнө отту жеп жатышат. Кээ бир алдындар айтат, мунун мааниси ушундай кылып жетимдин акчасына, мал мүлкүнө жегенден кийин бара турган жери тозок болот деп бул жерде Алла Тааланын аятына ушундай кылып тафсирлешет. Андан кийин жетимдин мал мүлкүнү жебеш керек дегенде бир эле жегенде эмес, балким ошол жерде кандай зыян келтирүүлөр болсо, ошолордун бардыгы кирип кетет. Ошолордун бардыгы ушул зулумдук кылганга кирет. Мал дүйнөсүн жок биз жеген жокпуз деп башка бирөөгө саттырып, кайрадан башка мал алдырып, же болбосо мойнуна карызга илдирип, жок биз мунукун жеген жокпуз, башка бирөөнүкүн жедик деп ал жагынан бул жагынан айландырып, дагы эле бирок чындыгында ошол жетимдин жесиринин мойнуна кыйынчылыкты түшүргөндүк дагы ушул аяттын ичине кирип кетет экен. Ошон үчүн эч кандай ошол өлгөн жерден атайлап, аларды кыйынчылыкка салып, алардын мал мүлкүнө кол салбашыбыз керек экен. Дагы бир өзгөчө нерсе пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Ана ва кафил жетими кахатейн деп айткан пайгамбарыбыз. Ошол жетимди өзүнүн кафаласын алып, өзүнүн кол астына алып, ошол жетимди жесиде караган, ошол жетимди өз колуна алып, карап жардам берген адам менен мен кыямат күнүндө ушундай жакын боломун деп айткан. Бул жерде дагы биз түшүнө турган нерсе экинчи жагы бар. Ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, жакшылык кылып ошол жетимди караса мен менен бирге болот деп. Ал эми анын азыр айткандай кылып, ал адамды мал мүлкүнө кол салып, ал адамды карызга батырып, ал адамды кыйынчылыкка салган болсо кандай болот деген дагы суроо бар. Урматтуу туугандар. Ушулардын бардыгы азыркы биз айтып аткан жаңы чыккан мыйзамга, ысырапкерчиликти алдын алууга чоң таасир бере турган, алдына ала турган нерселердин бири ушул Алла Тааланын аяттары, пайгамбарыбыздын хадистери. Чыныгы мусулманды ушул нерседен тыйыш керек.
Жок, биздин ал жеп келген, бул жеп келген, биз дагы жешибиз керек дегендердин бардыгы бул ислам динине туура келбеген түшүнүктөр. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адамды бул дүйнөдөн кыйынчылыкка салып, же болбосо адамдын динини, адамдын акыретини алып кете турган нерселерден эсептегенде, 7 нерсени айтканда, ошолордун ичинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул чоң күнөөлөрдүн арасында адам жетимдин малын жегендикти дагы өзгөчө белгилеп айткан. Ошолордун ичинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне дейт? Ижтенибус саба ал-мубиқат قيل يا رسول الله ومن هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم. Ушул 7 нерсени айтканда эң биринчиси Алла Таалага шерик кылуу, сыйкыр менен алек болуу, адамдын өмүрүнө кол салуу, жана бүгүнкү күндө кредит ушуларды жегендик дагы чоң күнөөлөр деп айткан. Андан кийин аклу малул ятим. Жетимдин акчасыны, мал дүйнөсүнү жегендик деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул адамдын динини, акыретини алып кете турган нерселерден эсептеп, ушул жетимдин мал дүйнөсүн дагы айткан. Урматтуу бир туугандар, демек кимде-ким өзүнүн акыретини, динини сактайм деген болсо, ушул күнөөлөрдөн оолак болуп өзүнө этият кылыш керек экен. Чындыгында бул чоң күнөөлөрдөн дагы болуп эсептелет. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул жерде айтканда чоң күнөөлөрдүн катарында эсептеген. Алдындар айтат, ушул жана айтпадыкпы биз, жетимдин мал дүйнөсүн жеген болсо, ал адам кыямат күнүндө өзүнө ичинде от жегендей болот дедик. Алдындар айтышат, ошентип жетимдин жесирдин акчасыны, мал дүйнөсүн жеп, аларды кыйынчылыкка салган адамдар дейт. Алдындар айтышат. Яхруджу мин фихи дейт. Ал адам, ошол адамдын оозунан от чыга турган болот дейт. Кулактарынан, мурундарынан, көздөрүнөн от чыгып, от чыккан абалда тирилет. Ушундай болуп калат дейт. Ошон үчүн Алла Таалам баарыбызды сактасын, жана Алла Таалам баарыбызды сактаган болсун мындай жаман ишке баруудан. Алымдар дагы бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын башка хадистеринде айтышат, жетимдин акчасын жегендер кабырынан ушундай, кабырында дагы от болуп, отко айланып, кабырдан тирилгенде дагы ушундай болуп тирилишет. Пайгамбарыбыздан суралганда, пайгамбарыбыз айткан экен, ошол дозоктон, кабырларынан ушундай оттун арасында тирилип аткандарды көрүшүп, "Я Расулулла, булар кимдер?" дегенде, ошол жетимдердин акчасыны жегендер деп өзгөчө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы өзгөчө белгилеп, ушул аял менен жетимдин мал дүйнөсүнү, өздөрүнү мен силерге осуят кылып кетемин деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзгөчө осуят кылып айтып кеткен. Кимде-ким пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын осуятына кыянаттык кылышты каалабаса, демек ал ошондой азыркы биз айтып аткан адам өлгөн жерге барып, аларды карызга батырып, аларды кыйынчылыкка дуушар кылып койбош керек экен. Эң биринчиси башында айтып өттүк, пайгамбарыбыз кайтарган, Алла Таала кайтарган, жакындабагыла деген, дозок отунун өзүңөрдүн ичиңерге отту жегендей болосуңар деген. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы өзгөчө эскертип, мен силерге ушуларды аманат кылып, силерге осуят кылып кетип айтамын деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге өзгөчө айтып жатат. Демек, урматтуу бир туугандар, биз эгерде ушул жетимдин, жесирдин мал дүйнөсүнү сактайбыз десек, аларга кыянаттык кылбайлы десек, биз ушул пайгамбарыбыз айткан, Алла Таалам айткан аманаттарга бекем болуп, алардын мал дүйнөсүнө, алардын бар нерселерине жакындабашыбыз керек экен.
Бул жерде дагы башка өзгөчө ушул азыркы биз айтып аткан хадистер жөнүндө да айтып жатат. Жетимге жакшылык кылуу боюнча ага анын мал дүйнөсүн жебей тетирисинче ошол адамга жакшылык кылган боюнча дагы пайгамбарыбыздын хадистеринде айтып жатат бул жерде. Ман дамма етимен бейне муслимин fi ta'amihi ve şarabihi hatta yestagni anhu vecebet lehul cennet. Ошол жетимди жесирди мусулмандарга кошуп тамак ашын алардыкын жеп аларды кыйнап эмес, балким аларга жардам берип, аларга жакшылык кылып, аларды кыйналбасын деп ушундай жардам кылып, өздөрүн эптеп кеткенге чейин жардам кылып турган болсо, ал адамдарга бейиш болот деп, ошондой адамдар бейиши болот деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Эми ошонун эле тетириси ошол жетим бала чоңоюп, өз акылына жетип, өзүн эптеп кеткенге чейин мал мүлкүн талкалап жеп, мойнуна карыздарды, кредиттерди илдирип, ошол жаш баланы ошол жаман жака түрдө турган кылып, себеп кылып койгон болсо, эмне деген түшүнүк келип жатат экен. Азыр башында айткандай, дозокко барат, ал адам өзүнүн ичинде отту жегендей болот деген пайгамбарыбыздын аяты хадисинде, Алла Тааланын аятында айткандай болот экен. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu жерде. Atan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem raculun yeşku qaswada qalbihi. Peygamberimizге бирөө келип, "Ya Rasulullah, men жүрөгүм ушундай катуу болуп калды. Эмне кылайын, ya Rasulullah" десе, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytыптыр. Senin ошол жүрөгүң жумшап, көңүлүң ачылып, иштериң оң жагынан чыгышын каалайсыңбы дептир. Деген экен, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem мындай айтып жатат. "Irhamul yetim" жетимге сен ырайым кылгын, мээримиңи төккүн. Вамсах рa'саху, ал адам жетимдин башын сылагын. Ват'имху мин таамика, өзүң жеген тамактан аларга бергин. Сенин жүрөгүң жумшайт жана сен муктаж болуп аткан сенин ишиң, маселең чечилет деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушинтип айткан экен. Дагы экинчи хадисте айтып жатат пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Ас-са'i алал армати вал мискини кал мужахиди фи сабилилlah." Эми ошол жетимдин жесирге жардам берген адам Алла Тааланын жолунда жүргөн бир жоокер сыяктуу болот дейт. Жардам берген болсо. Эми тетирисинче болгон болсо кандай болот? Бүгүн ошол үйдө атасы өлдү, апасы өлдү, ошол үйдө кыйынчылык, өлүм болуп жаткан жерге барып, ошол адамга жардам берген болсо, эгерде жакшылык кылган болсо, ал Алла Тааланын жолунда жүргөн бир чоң баатар адам сыяктуу болот экен. Ал эми тетирисинче азыр биз айткан жок, мен ошол жерден акча жешим керек эле, ошол жерден мал жешим керек, ошол жерден эт жешим керек, ошол жерден жилик жешим керек эле дегендерге кандай болуп калат эми? Кандай гана өкүнүчтүү. Алла Таалам баарыбызды ушундай акыбети жаман боло турган иштерден Алла Таалам өзү сактаган болсун. Алла Таалам баарыбызды бүгүнкү күндө ушул чыккан мыйзамга ылайык өлгөн жерлерде аларды кыйынчылыкка салбастан, балким аларга жардам берип, аларды жакшылыкка үндөгөнгө, алардын өнүгүп өсүшүнө жардам бере турган адамдардан кылышыны Алла Тааладан сурап кетебиз. Ушул жерде өзгөчө кээ бир нерселерге токтолуп кетелик. Ошол адам өлгөн жерде туугандары же болбосо жанындагылар кээде жардам берип калат. Ошол карай турган адамдар дагы жок, биз мындай деген окуя болот эмеспи бизде көбүнчөчү. Өлгөндөн кийин биз бул тууганны биз жакыныраакпыз, биз чечебиз эмне кылышты деп өзүнүн бала чакасына карабастан эле ошол жанындагы бир туугандары үйүндө мал дүйнөсү болгон болсо, ошол мал дүйнөсүнө кол салып сойдуруп коюшат, адамдарга бердирип жиберишет, карыз боло турган болсо, аларды ушундай кыйынчылыкка бир салып коюшат. Же болбосо ошолордун атынан башка бирөөдөн карыз алып коюшат. Сен чечпейсиң, биз чечебиз деп. Бирок чындыгында ал адам өлгөндөн кийин ал адамдын мал мүлкү ал адамдык эмес, ошол өзүнүн бала чакасына өттү деген маанини түшүндүрөт. Ошондуктан бул жердеги жанында турган адамдар ошол өтө зарыл болгон өзүнүн кепенине, ошол өтө зарыл болгон нерсесине гана иштетип, калганын ошол мураска бөлүнө турган адамдарга бериш керек. Өз негизи. Ошон үчүн алымдар бул жерде ошол сактала турган нерсесини, мал дүйнөсүнү чачып, азыркындай биз айткандай жедирип, же болбосо
өздөрү бөлүп албастан балким ошол мурас бөлүнө турган кылып, ылайык кылып, же болбосо ошол балдарына бериле турган деңгээлде кылып бериш керек жана алга кол салып тийишпеш керек экен. Чындыгында ошол адамга күйгөндүк, бир туугандыктын белгиси ошол адамдын үй бүлөсүн жакшы карап сактап калууда. Бирок бизде кээде тесиринче түшүнүп, жок, биз адамдарга ошол адамдын атынан ушундай сойбосок, адамдарга ушундай бербесек, биздин туугандыгыбыз билинбей калат, биз кыйын экендигибиз билинбей калат деп, өздөрү кылбастан ошол жетимди, ошол өлгөн адамдын үйүнөн, мал мүлкүнөн жыра салышып, ал жагынан бул жагынан салышып, алышып, элдерге бергенге аракет кылышат. Ал нерсе менен өздөрүнчө биз ошол туугандыктын бир кандай бир жакшы жагын көрсөттүк деп эсептешет. Чындыгында андай эмес. Кандай гана өкүнүчтүү, ошол мен сенин ошол адамдын бир тууганымын деп жүргөндөн кийин, өлгөндөн кийин аркасында канчалаган карыз болуп, ошол карызды бир туугандары төлөбөстөн, ошол өлгөн адамдын өзүнүн бала чакасы гана төлөйт. Канчалаган окуяларды угуп жүрөбүз, өлгөндөн кийин үйдүн ээсине карабастан эле ошол кээде жакын эмес, өтө эле алыс туугандары келип эле сурабастан маселени биз чечебиз деп, үйдүн ээсини, ошол калган балдарды кыйнап, үйүндө мал болгон болсо аны союп, жок болгон болсо карызга башка бирөөнүн алып келип, ошолордун атынан алып барып союшуп, адамдарды ушундай кыйынчылыкка салып койгон окуяларды көп эле кездештип жүрөбүз. Демек, ошол адамга жакшылык кылам дегендик, ал адамдын үстүнө, мойнуна, анын бала чакасына толтура карызды үйүп коюу ошол адамга жакшылык кылуу болуп эсептелбейт экен. Анан экинчи маселе, ушул ысырапкерчиликти же болбосо ушул кыйынчылык, кайгы капа болуп аткан үйгө кол салбагыла, ошол адамдын мал дүйнөсү ошол керектүү адамдарга иштетилсин, зарыл болгон жерге иштетилсин, карыз болуп калбасын десе, жок, биз арап ташып баратабыз, биз ушундай кыргыздын каада салтын таштап баратабыз, биз арап ташып кеттик, бизди качандан бери эле ушундай арап ташкан адамдар башкарып калды эле деген сөздөрдү айтышып, эл арасында ушундай сөздөрдү кылып жатышат. Бул жерде эч кандай адамдын ушул нерселерди түшүнгөнгө, мындай жакшы ой жүгүрткөнгө менин оюмча мындай ашыкча акылдын деле кереги жок. Жөнөкөй карапайым, эң жөнөкөй адам деле түшүнүп турат, көрүп билип турат. Бүгүнкү күндө барлык нерселер кымбаттаган, кыйынчылык болуп жатса, көз алдыбызга элестетип көрөлү. Кайсы бир адам өтүп кеткен болсо, ошол адамдын үйүнө келип, коло кошунасы, тууган ургалыстан бардыгы келип, ал үйдө кыйынчылык болуп атса, карыз болуп атса, адам өлүп атса, өзү кыйынчылыкта жашап турган жеринен дагы келип, жок, биз силерге жакшылык кылабыз деп, ордуна сен жакшылык кылган адам болуп көрүнүп, мойнуна канчалаган карыздарды илип, адан карыз алып, будан бука алып сойгон, будан жылкы алып союп, будан кой алып союп, коло кошунан карыз алып, адан карыз алып, будан карыз алып, карыздардын бардыгына өздөрү төлөбөстөн балким ошол өлгөн адамдын бала чакасынын мойнуна жаздырып, андан кийин жеп, тоюп бардыгы кеткенден кийин ал үй бүлөнү карабастан, жардам бербестен таштап кетип калганды кандай акылга сыйат? Мусулман эмес адам деле акыл эси жайында адам түшүнүш керек. Жок, мен мусулман эмесмин десе дагы, жок, сен акыл эсиң жайыңдабы деген түшүнүк болуш керек. Мусулман адамга биз айткан хадистер, аяттар, пайгамбарыбыздын айткан осуяттары албетте түшүнүктүү, жеткиликтүү, бирок жок, мен акылыма бул нерселер силер айткан хадистер, аяттар кирбей жатат деген болбосо, жок дегенде акылынын туура иштеп жаткандыгын далалат кылган болсо, ошол мындай нерсеге каршы чыкпастан балким сүйүнүп, жок, ушул нерсе жакшы болуптур. Кыйынчылык болгон жерде, өлүм болгон жерде, ал ошол үй бүлө кыйынчылыкка батып, кедейчиликке, кембагалчылыкка оролуп калайын деп, үйүнөн бир адамды жоготуп, жүрөктөрү кыйналып, ооруп, ыйлап сыктап турганда, аларды карызга баттырып, кыйнап койгондугубуз туура эмес го деп артка чегинип, артка кайтпастан, кайрадан жегенге аракет кылгандык чындыгында бул ислам динине дагы, акылга дагы туура келбеген нерсе болуп эсептелет. Андан кийинки нерсе, дагы өзгөчө эскертип кете турган нерсе, ошолордун жетимдердин мал дүйнөсүн азыр айттык биз, бар болсо жебеш керек дедик.
ар кимге таркатып бербеш керек. Жок болгонбосо мойнуна башка бирөөлөрдөн карызы илгендик дагы ислам динине дагы акылга дагы эч кандай туура келбейт дедик. Андан кийин үчүнчү нерсе, эгерде ошолордун мал дүйнөсү болгон болсо, акчасы болгон болсо, ошол мал дүйнөсүнү ошол эң жакын адамдары, аманатка бекем адамдары сактап, көбөйтүп, ошолордун керек нерсесине иштетип сактап бергендиги өтө чоң соопко ээ болот. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кээ бир хадистеринде айтып жатат ал жерде. Кимдин дайыф хадис экен, бирок ошонун өзү дагы айтып жатат бул жерде. Ошол бир тууганы, комушусу бир жетим калган болсо, анын мал дүйнөсү калган болсо, ошол мал дүйнөсүнү иштетип, кайрадан ошол адамдарга, ошол жетимдерге пайдасы тие турган кылып сактап берсин деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айткан бир хадиси бар экен. Дайыф экен, бирок ошондой болсо дагы бул айтыла турган маани туура. Ошол жетимдин малыны жеп койбостон, ысырап кылып ар кимге бекерден бекер жок кылып койбостон, балким сактап, ошол жардам бериш керек, сактап калыш керек. Ошол жетимди эл катарына кирип, өзүн эптеп калганга чейин ага көмөктөш болуп жардам берип туруш керек. Умар разияллаху анхунун дагы ушуга окшогон айткан сөзү бар экен. Жетимдердин мал дүйнөсүн ушинтип көбөйтүп сактап бергиле, алардын акчасыны зекетке берилип, же болбосо ал жака бул жака иштетилип, ошол алардын турган акчасы иштетилип кетпесин, балким аларга жардам бергиле деп пайгамбарыбыз дагы сахабалар дагы өзгөчө белгилеп айтып кеткен. Эгерде ошол кээде бир туугандар жанындагы жакын адамдар болгон болсо, ошол үй бүлө же болбосо ошол балдар жаш бала болгондуктан анын мал дүйнөсү ошол жакынкы туугандарына, абаларына иштетип карап турганга уруксат берилет, ошол өздөрү айтышкан болсочу. Же болбосо ошол өздөрү айтпаса дагы, эгерде аларда карай турган башка адам жок болсо, ошол эң жакын адамдарды алардын мал дүйнөсүн сактап, кармап, кайрадан иштетип, өздөрүнө иштеткенге сактап турса болот экен. Жана айткандай, вала таакулу амвалахум иля амваликум, силер алардын акчасыны өзүңөрдүн акчаңар менен бирге жеп койбогула дегендей, иштетсе дагы керек болгон деңгээлде гана иштетип, андан ашыкча мага болду эми бардык нерсеси бул өлгөндөн кийин бардыгы мага адал болду деп бардыгын жеп койбостон, ошол керек болгон миктарда иштетсе болот экен. Алла таалам барыбызды бирөөлөрдүн акысына кирбей турган, өзүнүн сүйүктүү кулдарынан кылган болсун. Ушундай кайсы бир жерде кайгы капа болуп адам өтүп турган болсо, Алла таалам барыбызды туура жолго баштап, алардын мал дүйнөсүн жебестен, балким тетирисинче ошолорго жардам берип, көмөк көрсөтө турган ынтымактуу биримдикте жашаган адамдардан кылсын деп Алла тааладан сурап кетебиз. Ошо менен биздин бүгүнкү кутбабыз дагы соңуна чыгат. Урматтуу бир туугандар, Алла таалам барыбызды билген нерсебизге, уккан нерсебизге амал кылган өзүнүн сүйүктүү кулдарынан кылсын деп Алла тааладан сурайбыз. Кийинки берүүдөн жолукканча саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.